33 жаштагы Төлөгөн Карабаев 2013-жылы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын бүтүргөн. Бирок ушул кезге чейин өзүнүн кесиби боюнча жумушка орношо алган эмес. Ал учурда окуу үчүн 5 жыл убакыт коротпой, эртерээк ишкердик жаатында жумуш баштабаганына өкүнүүдө. Дипломум болсо дагы өзүмдүн тармагым менен өзүмдүн сүйүп, ушу кичинекейимден ушундай болсом деген кесибим менен 1 жыл эмес, 1 күн дагы тилекке каршы иштей алган жокмун. Азыр ойлоп калат экенсиң да, 5 жыл текке кетти, убакыт мындай жөн эле күндөр өтүп кетти дегендей бир тыянакка келип калат экенсиң. Азыркы система жалаң эле ушул бир таанышы бар, крышасы бар, ушундай сыяктуулар гана иштеп атат тилекке каршы. Бир кезде жумушчулардын катарын толуктаган Данияр чет өлкөдө такси кызматында иштеп келген. Ал жерде алган тажрыйбасын өз жеринде пайдаланууда. Учурда ал Баткен шаарында такси кызматын ачып, бир катар жаштарды жумуш менен камсыздоодо. 2018-жылдан баштап ушу таксопарк ишини негиздеп, азыркы учурда 200-гө чакын таксистер менен иш алып баратабыз. Кесибим боюнча юрист, бирок айлык маянаты аздыгына байланыштуу кесибим боюнча иштебедим. Элиттиктер жогорку билим алууга умтулбайт. Себеби айыл жеринде билимдүү жаштарга жумуш табылбайт. Ошондуктан көпчүлүгү мектепти бүтөөр замат чет мамлекетке чыгууну көздөшөт. Ошондойлордун бири айыл жергесинде жашаган Махабат Матаеванын 2 баласы орто мектепти бүтөөрү менен сыртка жумуш издеп кетишкен. Тапшырат ишти, бирок чоңагалары иштегендер менен иштейбейт азыр. Ката кичине акча алдан таштабасаң иштейбейт. Көтөң окууду бүтүп Москвага кеттилер. Москвада иштеген чоң уулум иштегенге быйыл 6 жыл болду. Кичинесиге 2 жыл болду. 26 жаштагы Ибрахим Баткенде жеке ишкердүүлүк менен алектенет. Анын негизги ишмердүүлүгү жеке менчик автоунааларды оңдоо болуп саналат. Ушудан улам ал учурда 4 адамды ишке тартып, төлөө кызматын көрсөтүп келет. Москвага деле бар иштеп көрдүк. Устаканалардачы, анан эми акыры ушул жерге келип жайланып ушул жерде иштеп атабыз. Президенттин Баткен облусунун өкүлчүлүгүнүн маалыматында 2021-жылдын 1-июлуна карата Баткен облусунда жумушсуздардын саны 14114 кишини түзүп, алардын 10737 адам жумушсуз статусун алган. Жумушсуздуктун деңгээли болсо 4-7% түзөт. Бул деген ошол официалдуу иш менен иш сурап кайрылгандар 11000 түзгөн. Бүгүнкү күндө бирок облус боюнча 2424 гана жумуш орну түзүлгөн болсо, бул жалаң гана бюджеттик мекемелерде. Адистердин айтымында Баткен облусу боюнча чет өлкөгө иш издеп чыгып кеткен мигранттардын саны 38 000 жакын. Миграция агымынын негизги себеби облустун коңушу мамлекеттер менен чек аралаш жана аймакта иш орундарынын жоктугу. Бирок бүгүнкү күнгө ишке муктаж адамдардын дээрлик көпчүлүгү ишке жарамдуулар. Гүлбарчын Амирова, Бекбол Бакыт уулу, Салам Медиа, Баткен.